Кызылбулак айылы деңиз деңгээлинен 1250 метр бийиктикте Алай тоо кыркасынын түндүк капталында жайгашкан минералдык булактары менен климаттык курорт. Жалпысынан 6000 калкы бар жана 1250 кожолук жашайт. Москва шаарында эмгектенген мекендештер биригип, ысык, суук, жакшылык, жамандыкта бирге болуп, айылдарына ар тараптуу салым кошуу максатында Кызылбулак фондун түзүшкөн. Бүгүнкү күндө болжол менен Кызылбулак айылынын Москва шаарына келип эмгектенген мекендештердин саны 1000ге жакын. Кызылбулак фонду түзүлгөндөн баштап бириксек баары колдон келет деген девиз менен 3 миллион акча чогултушуп, мектептерге, мечитке, медресеге, айылдагы аярлуу үй бүлөлөргө, фельдшерлик акушерлик пунктка, ички жолдорду оңдоо, кайрымдуулук иштерге, айылды жарыктандырууга жумшашкан. Аталган айылда 3 мектеп бар. Алар Молдонияз атындагы мектеп-гимназиясы, Көксал топтан орто мектеби, Аманжалилов атындагы башталгыч мектеби, ошондой эле Айденек жана Кызылбулак Аксуу балдар бакчасы да бар. Бул айылда Кызылбулак кургагучулук ооруканасы жана 3 мечит, 2 кичинекей футбол аянтчасы, ошондой эле почта бөлүмү, фельдшерлик акушерлик пункт, 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштейт. Мындан сырткары айылда эмерек жасоочу цех, 2 тойкана, чек ара посту жана 18 кичи дүкөнү, ошондой эле аш тойдо нандын түрүн жасап, камсыз кылган 4 набайкана, акиташ чыгаруучу завод бар. Москвада жана Орусиянын башка шаарларында, Корея, Америка Кошмо Штаттарында эмгектенген кызылбулактыктар айына 300 рубльден Кызылбулак фондуна взнос берип турушат. Азыркы учурда аталган фонддун иштерин төрагасы Нургазы Кадыров, анын орун басарлары Бабыр Баратов, Үмүт Салиев жана казыначы Мураз Шырматовдор аркалап келишет. Урматтуу мекендештер, биз менен жакшылыкка себепчи болуңуздар. Кызылбулак айылдык фонду аманатка кыянат кылуу жок. Бириксек баары колдон келет.